da özü şuday bir adam törölet deydi. Siz oşo kesti. Rahmat Ejike, rahmat. Rahmat. İlavan sayın canım. Ay ilavanız. Kızalat yolu özünüz deyizdiniz. Görüp çıktım dedim. Kızalat olmamız. Allah razı olsun. Başka bir tuğandarga da kayırıp ketem. Apalar barda kızmaktılık kalaydı. 7000 so'm akça buyursa dары-дармегиңизди кече уколдорду жазып бериптир сизге. Авасқан, Молдошева Авасқан 46-жылы төрөлгөн экен. Бериңиз эжеке. Рахмат. Уш дарыларын алыңыз, а? Кандай эже? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы отурасызбы? Кантип атасыз? Жакшы, Аллага шүгүр. Кыйналбай атасызбы? Болсун. Жакшы. Кече ошко барып келдиңизби? Барып келдим. Эмне кылды? Анализ тапшырдым. Белимди тапшыра албадым. Белимди полностью сөөктөрүн текшериш керек дейт. Алар сүйлөй беришет дейт. Алматадан Россияда кылат дейт. Ага ким барат? Химия албадыңызбы? Алдым химия. Анан ошол жерде Айшенем бар. Ошо Айшенем чыккан видеону көрүптүр. Ошо анан мага айтпады, мен көбүн айтпадым да уялып, неме кылганыма. Сен эмне бизге айтпадың деп. Сиз кеткенден кийин эле бир көптөн кийин чалуу менен кел. Өзүм эле химия алып берем, сага пулун берем деп ушинтип анан машина таап кеттик да. Айттым, сен химиянын пулу алыш керекпин депчи. Şu video çıkıp atkан emelerge banday uyalып эме ol söz gibi aytабыз sizge. Siz көңүлүңүздү оорутуп койбой атабызбы биз? Жок. Себеби siz bizge кайрылган эмес, sizди биз издеп келдик. Анан биздин жумушубуз негизи ушундай да же бандай отчету бар да. Кээ бир инсандар туура эмес түшүнөт экен, ар ким ар кандай ойлойт экен. Анан кээ бир инсандар мына сиздей болуп кыйналып жаткан апаларды билбейт, кимдерге жардам беришин билбейт. Анан ошонун катарында мына видеого тартып, элге чыгарып, ушу элибиз дагы биз алып аткан сооптон бир бөлүшүп калса экен деген гана үмүт, ниет. Мына ушундай адамдарда. Эжеке, кече күнү мен телефон чалсам, сиз Ошко кеткен экенсиз, Ошто ошол өзүңүздү көргөзүп жүрдүңүз. Анан сизге да байланышып, кече видео чыгаргандан кийин байланышып жардам бергендер болуп атабы? Айттым, Москвадан Чинара деген кыз деген мага чалышты видео звонок менен. Анан алар мага жардам кылышты, квартирадагы адамдар менен кошулушуп алар орузоп битирди. Анан жардам кылып жөнөтүштү. Аларга дуа кылдым. Ушинтип жатып окуйм да эми намазымды. Ошондо дуа кылдым. Намазымдан тышкары деле дуа кыламын. Аттарын сурадым. Бир бала чалды, орозо питирин өткөрдүм ага. Анан дагы бир Гүлнара деген кыз бар экен. Күйөөсү жок, 3 баласын багып аткан, Москвада иштейт экен ал дагы. Ал дагы мага кичине пул жөнөттү. Мына ошондой элибиз көрүп сизге жардам берсе экен деп видеолор тартылып атат эжеке. Буюрса дагы да элибиз көрүп кайдыгер карашпайт. Мына ошол видеону көргөндөн кийин кече күнү бир туугандарыбыз сиздерге аманаттарын жөнөткөн эле. Негизи эле азыр бүгүнкү күндө басымдуу ушу төшөктө сиздей болуп кыйналып, жанын чыдатпай ооруда жаткан бир туугандарга кабар алып, дары-дармегине жардам берип атабыз. Эми азыр көпчүлүк эле продуктасына карашып атат, бирок ооруп аткан инсандарга анча көңүл бурулбай калып кетип атат. Жада калса биз эле эмес, жалпы өкмөт эле жардам деңгээлдүү жардам бере албай калып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз эми бүгүнкү күндө муктаж дары-дармегине, муктаждык болуп аткан дары-дармегине жардам берилип келип атат. Мына кече Ошко бир түнү менен ыйлап, кыйгырып ыйлап, чыдатпай, жанын чыдатпай оорутуп аткан бир Асанбек деген абаны больницага апарып жаткырды. Эми ушунчалык баягы аба больницага барып, эмне анализ тапшырып баштаганда эле баягы аба бир башкача сүйүнүп, ыраазы болуп атат да. Себеби больницага жеткенде эле адам мындай өзүн жакшы сезип, ушундай бир башкача болуп калат экен. Биз Индияга да боор ооругандарды апарып жүрөбүз да. Айтса ишенбечи эле. Индияга барганда өзүн жакшы сезип калышат, кадимкидей эле больницага барса өзүн жакшы сезип, кудураңдап, сүйүнүшүп ушинтип калат да, Кудо кааласа. Анан ушундай элибизден кабар алып жүрөбүз. Эжеке, азыр сизге биз
аманат алып келдик. Бул жерде 7,5 миң сом эжиге. Бул жерде ушул дары-дармегиңизге алып иштетесиз, Анан ушул керектүү нерсеңизге иштетесиз. Буюрса анан биздин Ак ниет аманат фондун колдоп аткан жалпы мекендештерибизге, бир туугандарыбызга бир жакшы дуа кылып коесуз иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nemketeyn Allah'ım. Herkes merimdüsün, keçirimdüsün. Allah'ım. Rahimdüsün Allah'ım. Sana çeksiz şükürler olsun Allah'ım. Salam salavatlar olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Aynan keteyn Allah'ım. Sadak olayın Allah'ım. Şu Ak Niyet Amanat Koomdun iştеген адамдарга, Кудайым şu Медербекке, şu video tartkan balıklarga Kudayım денсаулыктары чын болsun, ömürleri uzun bolsun Allah'ım. Özün kolda, özün jölö güç kuat ber, sabır ber, dileğine, niyetine, oy maksatlarına yetişsin Allah'ım. Allah'ım, birön eli жерinde musafir olup жүрgön bizdin meketteşler, bir tuğandarыбыз, aynan keteyin özümüzdün elimiz, özümüzdün kırgızdarыбызга, bana jardam kılgan kırgızdarıma aynan keteyinlerime bardığın densolukları çın bolsun, ömürleri uzun bolsun. Kudayım oruvasın, hiç yer oruvasın Allah'ım. Kudayım tapkanlarına berekesin bergin Allah'ım. Halal rızkı bergin Allah'ım. Halal rızkı bergin. Özlerine buyurup nasip kılsın. Allah'ım mağfirli vel valideye vel ustaziye vel cimmuminine vel muminat vel muslimine vel muslimat. Rabbena atina fidine hasnatan ve fil ahirete hasnatan ve kine ezebenler. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. İlahi. Rahmat эжеке, дуаңызга чоң рахмат эжеке. Ооруңуз Кудайым шифа берсин, жакшы болуп кетиңиз. Сабыр берсин. Дагы да көп жакшылыкты көрүңүз. Кыздарыңыздын, балдарыңыздын сыйын көрүңүз эжеке. Рахмат. Жакшы болуп кетиңиз. Кудайым шифаны берем деген болсо, канчалаган акчага алып аткан дарыга эмес, бир тамчы сууга деле кошуп берип коюшу мүмкүн. Туурабы эжеке? Кудай кааласа сөз жакшы болосун. Анан урматтуу бир туугандар, биз азыркы күндө бүгүн 3 үй бүлөгө мына ушундай дары-дармегине өтө муктаж болуп аткан бир туугандарга ушундай акчалай жардам берилип атат. Азыр эжебизге 7,5 миң аманат берилди, 7,5 миң сом, андан сырткары 7 миң сомдон азыр 2 үй бүлөгө берилет. Мен бул 2 үй бүлөнү дагы туура эле тандадым деп ойлойм, буюрса. Ошол 2 үй бүлөнүн бири азыр ушул камера тартып аткан Закир деген агабызды мен буга чейин коомчулукка чыгарганмын дуалуу максатында. Бул Закир агабыз өзү балдар үйүндө чоңойгон. Балдар үйүндө чоңойгон. Сиз менен биз сыяктуу таянар бир тууганы жок. Таянар ата-энеси жок. Таянар мындай айтканда туугандары жок. Мен аябай өкүнүчтүү чындыгындачы. Мен уштай зериккенде мага көп жазып, чалып, бир туугандарын эстеп, ушундай сөздөрүн жазып калат. Мен үйдө жатып алып ушунчалык баягындай ызаланам Закирага сизге Кудайым ушунчалык жүрөгүңүздү мээримдүү кылып жаратып койгон экен. Эми Кудай кааласа бир жагынан болсо, бир жагынан сизге Кудайым берип атат. Бергендик үчүн мына аман эсен жүрөсүз. Элге өз ыктыярыңыз менен кызмат кылып жүрөсүз. Мен сизге ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул сизге ыраазычылык эмес. Бул сиздин кызыңыз кече бир ирет башынан операция жасалды. Мына экинчи ирет дагы башынан операция жасалаар алдында турат. Ошол кызыңыздын дары-дармегине операциясына бир иштетип алыңыз деп сизге ушул аманатты берүүнү туура көрдүм. Буюрса кызыңызга иштетип койсо Закирге анан дуа кылып коесуз. Мына мекендештерибиз канчалаган элибиз сиздерге окшогон бир туугандар кайдыгер карабай атат. Буга чейин сизге жардам бергендер болду. Эч качан намыстанбаңыз Закирге. Бул көп бандай элге кайрылып, кайрылуу жасап берейин десем намыстанат. Анткени мен 12 мүчөм бар, түгөлмүн, Кудайга шүгүр. Мен иштейм, өзүм табам, метер мага кыжалат болбо деп ушундай сөздөрүн айтат да. Бирок анткени менен кээ бир 12 мүчөсү түгөл инсандар деле ушундай бир жасай албай атат. Бир тууганына, жакындарына ишенет. Агабыз жакын ишенер эч кимиси жок. Ошентсе да өз аракетте. Эжеке Закир боюнча мен сизге өткөндө айтпадым элем. Азыр ушул коомчулукка үйрөтүп айтып атам. Закир мына колуңуз менен алып коесуз.
Съемка тартылып аткан немеден эле. Рахмат чоң. Алып коюш дагы бир өзүңүздүн расыңызды мага камерага берсеңиз бир кыскача айтып койсоңуз жакшы болот. Закир ака, мына азыр эженин алдында атайын күбө катары ушул эженин алдында кызыңызга жардам берилди. Буюрса кызыңыз боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз. Биз бир кызыбыз бар болгонунан эми мындай күндөр күтпөдүк. Болгонунда карантиндин алдында ишибиз токтогонубузга 3 ай калды. Анан ошол кызыбыз ооруп азыр немеде Бишкекте лечение кылып жүрөт. Ошо анан мага жардам бергендерге баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Ошо Кудай да силерди колдосун. Ошо адамзат оорубасын, кыйналбасын мусулман туугандар. Анан баарыңарды ошо орозо күндөр менен орозону кармагандарга орозо кабыл болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Кызыңыздын абалы бүгүнкү күндө жакшыбы, Закир ага? Кызым бүгүн абалы кайра басып калды, өткөндө баспай калды, анан кайра жакшы азыр. Жакшыбы? Мына Кудай кааласа экинчи операциясы бар. Кудайым шифа берсин, жакшы болуп кеттиңиз. Болуптур эжеке, сизге да Кудай шифа берсин, Жакшы болуп кеттиңиз эжеке. Мейлиңиз болуптур. Дуа кылып туруңуздар иншалла. Болуптур, жакшы туруңуз, Азыр дагы биздин бир бара турган жерибиз бар, ошол жерге барып койсок буюрса. Мейлиңиз эжеке, жакшы туруңуз. Алла разы болсун силерден, Алла разы болсун. Рахмат. Макул эжеке. Хотя бы мына сиз айткандай бербейсиң. Ооз-эки болсо дагы жардам кылып койсо, жакшы сөз сүйлөп койсо, сиз өтө жакшы адам экенсиз. Болуптур эже, жакшы туруңуздар. Эжебизде сиздерге балдарына жалп болбой атабы? Жакшы эле карап атасыздарбы? Анан апа бүгүнкү күндө төшөктө оор абалда жатат. Беш эне тамагынын астында дейт эже. Эми апаларыбыздын бүгүнкү күндө ден соолугу барында, көзү барында колубуздан келишинче кызмат кылып калайлы. Чындыгында азыр апабыз өтө балдарына, жалпы эли журтка муктаж болуп турат. Ошондуктан мен сиздерден ушунчалык кайрыларым, суранарым, апанын эмне керектүү нерсеси болгон болсо, колуңуздардан келишинче аракет кылып жардам берип, кызмат кылып калыңыздар. Чындыгында оор бүгүнкү күндө. Ошондуктан жакшы карап неме кылыңыздар, апабызга Кудай шифа берсин, жакшы болуп кетсин. Анан дагы да маселеси болгон болсо, бизге дагы байланышып неме кылыңыздар, Кудай калса жакшы болуп кетет. Анан урматтуу бир туугандарга да айтар элем, мекендештер, кээ бир инсандар өзүнүн бир туугандарына, жакындарына, жада калса ата-энесине кызмат кыла албай калып атат. Мына ушундай эжелерден үлгү алайлы дейт элем да, себеби эжебиздин өзүңүздүн үй бүлөңүз бар, үй бүлөсүн сиздин жолдошуңузга да рахмат. Жолдошуңуз туура түшүнүп, жооп берип, апаңызды кара тутканына уруксат берип атат. Бул да бир өзүнчө бак. Кээ бир жолдоштору мындай нерсеге уруксат бере албайт. Ошондуктан сиздин жолдошуңузга да терең ыраазычылык билдирем. Башка бир туугандарга да кайрылып кетем. Апалар барда кызмат кылып калайлы. Алыста жүргөн мекендештер, мигрант бир туугандар апаларыбызды айына бир жолу эстеп койбогон инсандар бар. Айына бир жолу чалып сурап кое албаган бир туугандарыбыз бар. Жумасына бир жолу чалып сурай албаган инсандар бар. Күнүнө апаңыз үчүн 10 сом акчаны аянбастан күндө сурап туруңуздар дейт элем, туугандар. Караңыздарчы, апабыз бүгүнкү күндө эмне деп төшөктө жатат. Рахмат эжеке, жакшы туруңуздар, Болуптур. Кандай сени? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы отурасызбы? Эшикке чыктыңызбы? Eşke çıktım. Кайсы отасыз? Gittim uydu. Үйдө үшүп кеттиңизби? Ден соолук жакшыбы? Emi caman emes. Tüşümele giresin, tüşümele İyi. giresin. Bilmeyim. Сизди кече күнү больницага кызыңызды алып барып жаткырыңыз бул Жалал Абад областтык больницага деди элек. Алып барган экен. Жалал Абад областтык больница бүгүнкү күндө карантин. Азыр баардык жерде карантин токтотулуп, бирок ушул больницада карантин берилди. Эч кимди киргизбейт. Ал жерде биздин да жакыныбыз жатат, ушул ичкерге киргизбейт жада калсачы, көрүп баргандарды да.
Анан Кудай кааласа эме бүтүп калган болсо барып жаткырабыз, Kuda kalasa. Буюрса, леченияңызды аласыз, Bir putum jakşı olup tüşümde de basıp ketkenimmiş mi? Буюрса басасаң да Кудай кааласа, жакшы болуп каласыз. Кыжаат болбоңуз, саксануу болуңуз. Сиз канча 70 канчада элеңиз? 80ге чыгып калдыңыз да? Ova 80'de de koyuyor. 80ге жакындадыңыз буюрса. Атыңыз ким эле? Avaskan. Мени таныдыңызбы? Мен өткөндө бир эмес 2 жолу келип кеттик. Ova tanıdım. Таныдыңыз, Ova. Өткөндө ошо азык-түлүк продуктуна, дары-дармегизге да жардам берип кеткенбиз. Азыр дагы ушул Produkt tap geldin mi bizge? Ооба. Биз Ак Ниет Аманат фондунан бедердеп өткөндө келип кеткенбиз. Бияга эже кызыңыз билет. Анан азыр дагы ушул квартплатаңызга дагы эжеке дары-дармекке керек болуп атат дегенден азыр дагы келип калдык эже. Gerek. Onu vermeyince oturguzmaydı eken. Андан сырткары эже келсеңиз могул жерге. Азыр бул жерде квартирада турасыздар да? Сиздерге биз шаардан бир квартира таап койдук. Ошол жерге барып жашай бересиздерби? Акысыз, бир тууганыбыз бар, үйүм жөн эле турат, бекер эле турат. Ушундай муктаждыктар болгон болсо, киргизип койсоңуз, сообу тии турсун бизге деп айтты эле. Maylı. Ошол жерге Uşu bile dese onu. анда ошол жерге барып жашайсыздар, Буюрса анда. Pul almayı mı? Жок, акысыз, пул албайт. Maylı. Азыр биз эне урматтуу бир туугандар, Pul ver dep geldi biri. O nekta egesi bunun egesi. Apağın pensiyası olsa hem verdi. Adam çok neyini verir. Азыр заман ушундай дене. Урматтуу мекендештер, биз азыр жаңы эле чыккан эжебиздин оорусу боюнча айтпаптырмын. Чындыгында эжебиздин алдына барганда көп сөздөрүн да унутуп койсун. Эжебиз рак оорусу менен ооруп, ошол рак оорунун айынан бир көкүрөгүнөн айрылган эне. Бир көкүрөгүнөн айрылган эне мына жаңы эле чыкты, көрдүңүздөр аябай оор абалда төшөктө жатат. Анан бул энебиз боюнча энебиз дагы будунан баспайт, көзү да канча көрбөй атат деп ушундай оор кайрылуусу менен бизге кайрылган. Мына азыр биз алдына келип турабыз. Эне могул жерде 7000 сом акча. 7000 сом акча буйруса дары-дармегиңизди кече уколдорду жазып бериптир сизге, Жазып бериптир кызга. Ошол уколдорумузду алып, дары-дармегиңизди алып, анан ушул сизге жардам берген мекендештерибизге дуа кылып турасыз. Азыр дагы бир жакшы дуа бериңиз эми. Дуа кылып бериңиз. Батаңызды бериңиз. Батаңызды бериңиз. Kuday ömrüңөр uzak bolsun, ölüşüңөр jayık bolsun, oynap gülüp жүргүлө, жамандык эч көрбөгүлө. Amin Allah. Мейлиңиз, жакшы туруңуз эне. Бул кече сиз больницага алып барганда ушул дарылар жазып берген, Şu darılarda жазып берди. Şu doktorga жаткызбай dedi. Ушул леченияны алып жүрөсүң, онтан 10 күндөн дагы сүйлөшөбүз dedi. Азыр бул дарыларды албадыңыз, Жок, бунун дарын ала элекмин. Неге? Акча жок, ала албадык. Азыр могул берилген аманатка ушул дарыларыңызды алыңыз анда эжеке. Ушул дарыларыңызды алып, ошо кече врач айткан экен, үйдө дарыланып лечениясын алсын деп айткан да. Мына ошол дарыларды алып толугу менен эжебизге эме кылыңыз, Андан артып калганын башка нерсеңизге иштетиңиз. Биринчи дары-дармекти алыңыз, мейлизби? Болуп тур эжеке. Жакшылык, жана турмуңуз, мейлизби? Кудайга шүгүр. Дарыларды алыңыз,